бул мыйзамдуу деп эсептелинет да азыркы күндө. Бир гана ошо заключение гана. Жок, азыр мыйзамсыз салынган да. Ооба, башында мыйзамсыз боюнча уруксат кагаздарын алып туруп, анан кийин да ооба, башында ошондой. Башында сизде мыйзамсыз башталган да. Канча жылдан бери сиз менен соттошуп келатабыз. Азыр курулуштарды токтотуңуз. Сот процессинде курулуштары токтоп туруш керек. Сот процессинде курулуш болбош керек дегенди биз бүгүнкү күндө катуу жарыя кылып, өздөрүнө да иштерди катуу түшүндүрүп баштадык да. Ош шаарынын так борборундагы Наваи көчөсүндө курулуп жаткан бул 15 кабаттуу турак жай Астра Плюс компаниясына таандык. Көп кабаттуу мындан 3-4 жыл мурун курулушу мыйзамсыз башталган. Анда компания турак жайга тиешелүү бир дагы документ же уруксат кагаздарын алган эмес. Мындан улам бул объект жаңы гана иштей баштаган онлайн базада мыйзамсыз курулуштардын катарына киргизилди. Шаар бийлиги көзөмөлдөгөн атайын комиссия бул курулуштун соттук иштери бар экенин тастыктап, документ алгыча курулушту токтотту. Ооба, мыйзамсыз курулуш боюнча сиздер менен биз неме кылып атабыз. Иш жүргүзүп атабыз. Реестрге турган эмес, надзор жүргөн эмес. Ошондуктан азыр бардык действияны токтотосуз. Токтотуп, сот чечкенден кийин, анан соттун чечиминен кийин, анан кийин решениени кабыл алабыз. Азыркы учурда бардык иштерди токтотуп турабыз. Азыркы учурда айнек-байнектерди салып турасызбы? азыр эч кандай пока курулуш болбош керек. Токтотуп турасыз. Качан бүт документтер бүтүп, соттун решениясы чыгып, экспертизадан өткөндөн кийин сизде уже почти бүтүп эле калды. Бир аз убакыттан кийин уже кийинки документтер бүткөндөн кийин баштасаңыз, бул баарыбызга жакшы болот да. Хорошо? Сүйлөштүргөндө. Азыр фиксация кылып кетип атабыз, 2-3 күндөн Биз 2-3 күндөн келебиз дагы. Келип туруп, уже ГАСЕ начальниги менен келебиз. Курулуш жүрүп аткан болсо, анда капа болбоңуз. Дагы штрафный санкциялар салынган сизге, бирок дагы салабыз. Учурда мыйзамсыз курулуштардын онлайн картасына Ош шаарынан 17 көп кабаттуу турак жай киргизилген. Алардын катарында Эмаком курулуш компаниясынын 3 ири объектиси бар. Курулушту көзөмөлдөгөн комиссия мыйзамсыз делген турак жайларды чекеден текшерип, ишин жандаткан компанияларга акыркы эскертүүлөрдү берди. Ошондой эле мындан ары бир дагы мыйзамсыз курулушка жол берилбей турганын убадалашты. Сот процесси бүткүчө, эч кандай бир жерде бир дагы строительство болбосун, курулуш эч кандай курулуш болбосун. Бүгүнкү күндө жаңы түзөбүз, эгерде 2-3 күндөн дагы келебиз. Мамлекеттик курулуш агенттиги менен биргеликте Ош шаарындагы мыйзамсыз курулуштар болуп аткан турак үйлөрдү чыгардык. Бүгүнкү күндө рейд жүргүзүп, ушул суу боюнча, свет боюнча жана башка дагы ушул туташтырып курулуштарын жүргүзүп атса, бүгүн фиксация кылдык. Ошолор боюнча биз чараларды колдонобуз. Сот процесси бүткүчө биз мына курулуп жаткан имараттын ошо өкүлдөр ээлери келди. Бүгүнкү күндө алар менен да катуу эскертүүлөр бердик. Укук коргоо органдарынан да чакырдык. Тизмеде мыйзамсыз салынып бүткөн 17 турак жай жана аларга ээлик кылган компаниялардын аталыштары келтирилген. Алардын катарында коомчулукка таанымал компаниялардын дагы объектилери бар. Ленин көчөсү менен Сүйүнбаев көчөлөрдүн кесилишиндеги Дастан курулуш ишканасы, Ленинабад көчөсүндөгү номер 18-үй, Долинастрой, Кулатов Кичи районундагы номер 18-1 дарегиндеги үй, Пикруп, Алишер Наваи көчөсүндөгү номер 10-үй, Астра Плюс, Матисахов көчөсүндөгү 226-үй, Эмаком, Ленин көчөсүндөгү номер 349-үй, Пикстильстрой, Ленин көчөсүндөгү 351 дарегиндеги үй, Эмаком, Моноев көчөсүндөгү көп кабаттуу үй, Алишаров, Тилеке Баатыр көчөсүндөгү Астра Плюс, Гастелло көчөсүндөгү номер 1-2-үй, Сулайман Груп, Алиев көчөсүндөгү 99-101 үй, Бекмырзаев Айбек, Төлөнов көчөсүндөгү Дасафтын ичиндеги 8-4-8-18 үй, Бизнес Хаус, Ашимахунов көчөсүндөгү үй, Дастан курулуш, Абсамат Масалиев көчөсүндөгү 64 даректеги Евростиль, Аскар Шакиров дарегиндеги үй, Капитал Строй Инвест, Курманжан Датка 422 дарегиндеги Бизнес Хаус. Мамлекеттик курулуш агенттиги жарандарды соттук териштирүү иштери аяктанга чейин бул компаниялардан турак жай сатып албоого чакырды. Ошондой эле батир алууда компания менен эмес, банк аркылуу гана келишим түзүү коопсуз экенин билдиришет. Мыйзамсыз үйлөрдөн да сатып алып атышат, алар бүтпөй калат. Ошентип азыр ызычуу ушундай иштер болуп атат. Ошондуктан ошонун негизинде биз элдер мыйзамсыз үйлөрдөн квартираларды албасын деп атайын сайтка чыгардык. Ош шаары боюнча 17 мыйзамсыз курулуш бар. Алар боюнча бардыгы менен сот жүрүп атат, сот иштери жүрүп атат. Алар буга чейин салынып калган үйлөр, салынып аткан үйлөр. Бардыгына мераларын кылып, штрафтарын салып, сот органдарына өткөрүп бергенбиз. Азыркы учурда 17
мыйзамсыз үй бар, ошолор менен сот иштери жүрүп атат. Азыркы учурда мынакей совместно мэрия менен чогуу мэриянын органдары менен жергиликтүү органдар менен чогуу баары менен рейд өткөрүлүп атат. Курулуштар жүрүп аткандар болсо, светтерин өчүрүп, сууларын өчүрүп, биз болушунча токтотконго аракет кылып атабыз. Өлкөдө мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөрдүн жалпы саны 87-ни түзөт. Алардын 38-и Бишкекте болсо, 17-си Ош шаарында катталган. Ал эми мыйзамсыз курулуштарды ачыкка чыгарган онлайн карта мамлекеттик курулуш агенттигинин расмий сайтында жайгашкан. Аны интернеттен gostroi.gov.kg.ru мепте издеп тапса болот. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.